Мына ар жерибизге сүрөттөр. Да бир жолан. Кабиналар. Скорость катуу болот. Бүгүн Ала тоо жаңы дем менен ойгонду. Кар баскан чокулар, турук аба жана тоо боюндагы чоң өзгөрүү. Аларча жаратылыш паркында чоң иш-чарага даярдыктар кызуу. Соңку учурда мамлекет туризмге өзгөчө көңүл бурууда. Алардын бири мисалы мына Аларча жаратылыш паркында дагы чет элден келген туристтерге өзгөчө шарт түзүү максатында мына ушундай асма жол расмий түрдө ачылып жатат. Бул иш-чарага президент Садыр Жапаров өзү катышууда. Телефону менен эле алса жактан сатып алып чек чыгарып бергенден кийин 600 сомдон мен акылдашкандай койдум бардыгын. Президент өзү ачкан уникалдуу объект жаратылыш менен технологиянын айкалышы. Узундугу 1 чакырым саатына 1000ге жакын адамды тоо чокусуна жеткире алат. Кыргызстанда биринчи жолу ишке кирип жаткан заманбап асма жол. Расмий түрдө жаңы ишке берилген бул асма жолдо биринчилерден болуп жүргүнчү катары президент Садыр Жапаров өзү отуруп көрдү. Аларча жаратылыш паркы таанылгыс болуп өзгөрдү. Биздин максатыбыз өлкөбүздүн туристтик потенциалын толук пайдалануу жана Кыргызстанды тоо туризм жаатында дүйнөгө таанытуу. Бул багытта Аларча деле эмес, Кыргызстандын бардык аймактарында заманбап туристтик инфратүзүм түзүү боюнча иштер мындан ары дагы улантылат. Себеби өлкөбүздүн 7 дубанында тең дүйнө эли суктанып көрө турган таза табиятыбыз, керемет жерлерибиз, агын сууларыбыз, тоолорубуз бар. Асма жол дүйнөдөгү белгилүү австриялык Doppelmayr компаниясы тарабынан курулду. Ушул эле компания азыр ысык көлдө курулуп жаткан Ала тоо резорт ири тоо лыжа комплексинде да иш алып барууда. Бул бир жолку долбоор эмес, бул системалуу саясат, инфратүзүм, сервис жана инвестиция болуп саналат. Бул жерди көргөн коноктор чет элдик туристтерди тарта турган жайга айланарын айтышууда. Азыр эле Алматыдагы Дулат Бержан деген мыкты инста продюсер бар. Ушул экөө сүйлөшүп атып көрсөтсөм аябай сонун, мага жакты дейт. Чакырып койдум. Буюрса чет өлкөдөгү досторумду да Кыргызстанга чакырып, аларды ушул жерде тосконго эми сонун орундар ачылат экен. Айтар сонун. Биз ыраазы, ушулар көбөйүш керек. Биз Кыргызстан тоонун өлкөбүз, тоонун өлкөнүн койнунда ушундай шарты бар, условиясы бар үйлөр болсо, туристтер үчүн, биз үчүн, элибиз үчүн дагы сонун нерсе болот. Бул дагы өтө сонун позитив. Рахмат. Асма жолдун жанында ушул чыгып келген жеринде момундай кыдыр атасынан тизилген афрейм үйлөр, анан жана бул дагы чек эмес, көрүп турганыңыздардай бул атайын конструкциядан салынган 5 жылдыздуу отель дагы ушул жерде туристтерге бир жакшы шарт болот. Бул дагы чек эмес, бул Аларча паркына түзүлүп жаткан баягы инфраструктуранын, бул өзгөрүүлөрдүн биринчи гана этабы. Парк толугу менен санариптештирилген, накталай акча жок электрондук төлөм ачык айкындык натыйжа берип, башка инвесторлордун да ири долбоорлорго катышуусуна үлгү болуп берет. Ички жана тышкы инвесторлорго ар дайым ачык экенибизди бул ирет дагы айта кетким келип турат. Мен түрдүү тармактарды өнүктүрүүгө инвестиция салам деп келген ишкерлерге мамлекет тарабынан болушунча шарттар түзүлүп жатканын дайыма баса белгилеп айтып келемин. Жана мындан ары дагы инвесторлордун ишмердигине ыңгайлуу шарттарды түзө бермекчибиз. Аларчада асма жол менен катар заманбап коттедждер, 5 жылдыздуу мейманкананын курулушу уланууда. Айрым коноктор эске алуучу жагдайлар бар экенин да айтышты. Мен мисалы мамлекеттик кызматкермин да. Мамлекетте кичинекей нерсе болуп жатса да ошондо мындай сүйүнчүлүү белге көргөзгүм келет. Сиз эркин журналистсиз, эл аралап жүрөсүз. Анан мындай чынын айтыңызчы жигитче, ушул жерде болуп жаткан өзгөрүүлөр көрүп чыктыңыз, эл арасында жүрөсүз. Кандай болупту, мындай жактыбы? Эми бул жер жакшы эле жасалган сыйт.
Негизи аракет жакшы, жаман эмес. Мен андан көрө мындай көрүп, анан элге мактанып, сүрөткө түшүп, видеого түшүп, анан Инстаграмга жарыялап коюп эле кетейин дедим. Бирок мен ушул жерден даараткана издеп калдым. Мыналардын акчасын төлөбөгөндөн кийин мени дааратканага бул жерге киргизбейт. Бирок өзүбүздү бай көрсөтүп эле мынантип ар жерибизге сүрөткө түшүп жаратылышка чыгып анан түшүп келе жатып баягы коомдук эмелер болсо дегенсиз. Ошондой жери бар. Эми бирок азыр булар айтып атышат, азыр эми куруп баштадык, бул толук бүтө элек дешип атат, балким эске алынар. Бирок негизгиси ошол. Кыскача баягы долбоордун башталып атканы өзү жакшы нерсе. Бирок эске алып аткан нерселер бар. Ооба. Долбоордун башталып атканы эми жакшы, бирок эми ушуну билбейм, азыр кайсыл акчага курулду, мен аларга көңүл бөлө элекмин. Себеби азыр ГЧП менен курулду деп атат, ошондо мамлекет жерди берип, жеке менчик бир ишкер өзүнүн акчасын салып аткан болсо, мамлекеттин акчасы кетпей аткан болсо, анда сонун демекмин. 2020 аларча паркынан түшкөн киреше 29 миллион сом болсо, 2025 жылы бул көрсөткүч 262 миллион сомдон ашты. Киреше дээрлик 9 эсеге өскөн. Заманбап сөз менен айтканда, аларча жаратылыш паркындагы конок үйлөрдүн ичине рум-тур кеттик. Кирип келгенде эле ушундай бир 5 жылдыздуу отельге тете момундай чоң холл бар экен. Да эместен бар турбай буну бул бөлмөсү менен кошо бар экен. Эң негизги нерсесин айткан жокмун мен. Мынакей, бул конок үйгө келип эс алсаңыз анан бул көрүнүш, мынакей Кыргызстандын тоолору, бул сөз менен айтып жеткире албачу кооздук. Бул асма жол кабинкалары. Биз азыр тоонун башындагы бекеттен ылдый көздөй түшүп бара жатабыз. Бул кабинка болсо 10 адамга ылайыкталган экен. Эми бул долбоордун башаты гана мындай асма жолдордон дагы 12 чакырым курулат экен. Элдердин баягы туристтердин колу буту жетпеген эң оор жактарга дагы курулуп, анан ушул ала тоонун тооздугун асма жол кабинкасынан көрүүгө шарт түзүлөт.